Бул сабакта кафе менюбуздун кыскача планын иштеп чыкмакчымын. Биринчиден бул эки жак тышкы же сырткы беттери болот. Ошондуктан биз муну өзгөчө бир түс менен боесок туура болот го деп ойлойм. Жана биздин брошюрабызды 3кө бөлүп, ушул 3-чү жагын иллюстрацияларга же сүрөттөргө арнасак, негизинен оң болот го деп ойлойм. Бул жер сырткы кейпи, бул жер экинчи көрө турган бетибиз. Жана кетте келсем, бул сызыктар аркылуу брошюрабыз бүгүлөт. Бул болсо биринчи бети, жана бул жерге логотипти коебуз. Логотиптин астына кандайдыр бир слоганды койсок же билдирүүнү жайгаштырса болот экен. Акыркы бетине дагы бир кошумча меню, кандайдыр бир закускалар, коктейлдер жана башка чоң мааниге ээ болбогон менюнун бөлүктөрүн жайгаштырса болот. Бул болсо менюнун экинчи бөлүгү. Бул жерде кандайдыр бир маанилүү маалыматты жайгаштырса болот. Мисалы, экинчи блюдоларды. Ал эми кандайдыр бир байланыш маалыматын төмөнкү жерге койсо оң болот го деп ойлойм. Жана кагаздын экинчи бетин карап көрсөк, бул болсо биринчи бетибиз бир түстө боелот. Жана жогору айтылып кеткендей эле, жалпы баарыбызды 3кө бөлүп, 3-чү бөлүгү сүрөттөр же иллюстрацияларда болгондо аны жайгаштырып көрөбүз. Бул кыскача план менен эмки кадамыбызга өтөбүз. Фирмалык негизги боекторун тандоо жана кийинчерээк иллюстрацияны кошуу.